Kırgızстанда бүгін 10 жылдағы апрель революциясының 12 жылдығы белгіленіп жатат. Бишкектин Борбордук аянтындагы кандуу кыргындан кийин президент Бакиев качып жоголгон. Жана ошол окуялар жана алардан кийинки Ош менен Жалал Абаддагы июнь коогланы сырткы күчтөрдүн катышуусу менен уюштурулган деген шек бар. Жаңы адамдар бийликке кандай жол менен келсе дагы өлкөнүн кийинки өнүгүүсү алар убадалагандай болгон жок. 1,5 жылдан кейін алар бары сүрөп биригип алып Атамбаевди бийликке алып келди. Атамбаев 6 жылдык президенттиги учурунда болсо, саясий жактан өлкө көптөгөн жылга артка кетти. Эң негизгиси болсо парламентаризм идеясы булганды жана парламенттик шайлоо кадимки эле соода сатыкка айланып кетти. Европалык баалуулуктарды азыр баарыбыз сөгө баштадык жана 80-жылдардан бери авторитаризммен күрөшүп келген кыргыз коому азыр расмий түрдө авторитаризмде жашап жатат.